2019-2020 окуу жылынын жыйынтыгы менен президенттин стипендиясына тандалып алынган мыктылардын сап башында эл аралык Кувейт университетинин студенттери да бар. Алардын бири Нуркалы Масалбеков ал окуу менен жумушту айкалыштырып, билимин башкалар менен бөлүшүп келет. Кененирээк кабарчыбыз улантат. 3 курстун студенти Нуркалы келечектеги журналист. Ал эл аралык Кувейт университетинде билим алат. Учурда окуу жана тажрыйбаны айкалыштырып, креатив таалим билим берүү комплексинде кыргыз тили жана адабият сабагын өтөт. Анткени өзү тандаган тармактын мыкты адиси болуу анын башкы максаты. Эгерде адам бардыгын кааласа, бардыгы мүмкүнчүлүк бар да. Себеби мисалы эртең менен окуу болсо, түштөн кийин жумушта иштейбиз. Бул мектепте мындан тышкары Суворовский военный лицейде сабак беришти, медакадемияда. Булардын бардыгын бала өзү айкалыштырып, эгерде чындыгында өзү кааласа, агартуучулук жаатта иштейм десе, бардык мүмкүнчүлүк бар да. Деги эле агартуучулук эмес, кайсыл жумушту кесипти аркаласа дачы. Нуркалы Масалбеков 2 курсунан тартып эле билим берүүнү колго алган. Изденүүнү, өнүгүүнү жактырат. Мындай эмгекчилдиги менен президенттин стипендиясына да жетишти. Анын ийгилиги үй бүлөсүн жана жакындарын кубандырды. Эң биринчи кезекте балдарды өзүнө тарта билүүсү, өтө жөнөкөйлүгү, жаш өзгөчөлүгү боюнча даба жаш болсо дагы балдар менен биргеликте тил табыша алуу кээде тажрыйбалуу мугалимдин деле колунан келбейт. Бул жагынан алганда келечекте мен Нуркалыйдан эң мыкты педагогту көрөт элем да. Каарманыбыздын бул ийгилиги алгачкысы эмес. Ал бул жылы КМШ өлкөлөрүнүн мыкты студенти деген да наамды алууга жетишкен. Ага болсунак ишеним тартуулап, президенттин стипендиясын алууга шарт түзгөн. Ийгиликтин артында сөзсүз талыкпаган эмгек жана аракет бар. Ал эми президент тарабынан берилген сыйлыкты өзүн өнүктүрүүгө жумшаарын айтат. Негизинен ар бир нерсенин өзүнүн максаты бар. Максат менен соккон жок, бакыт менен өмүр сүрөт дегендей эле. Ар бир нерседе бул нерседен эң биринчи эле баягы канаттууга актырбай, тумшуктууга жоктурбай өстүргөн мамам апама ыраазычылык иретинде берүү, андан тышкары өзүмдү өстүрүү жаатында, билим алуу жаатында өзүмө инвестиция кылуу үчүн жумшаймын. Бул нерсени мисалы дүйнөлүк масштабтагы мисалы 20 000, 30 000 тренинглер бар да. Аларга мен мисалы азыркы учурда катыша албасам, Кудайым буйрса бир чоң мүмкүнчүлүк ачылат деген ойдомун. Каарманыбыз сабак өтүүдө жаңы ыкмаларды колдонууну жактырат. Окуучулары да анын ошол сапатын баалашат. Агайыбыздын өткөнү мага жана менин классташтарыма, жалпы эле бизге абдан керектүү деп ойлойм. Себеби биз 11 класска болгондуктан, ошо ОРТ, ЖРТ тапшыруу учурунда абдан керек деп ойлойм. Президенттик стипендияга жалпысынан 130 студент арыз берсе, алардын 70-и гана атайын комиссиянын элегинен өткөн. Айсалкын Нурмат кызы, Рыскелдик Окулбеков, ЛТР, Бишкек. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу 1